Эки миң 18-жылы өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Мындан улам аймактарды өнүктүрүүдө өзгөрүүлөр болуп жатат. Ош облусуна караштуу Араван районунун Али Ана Рафаэл өкмөтүндө болуп жаткан өнүгүүлөр жана жаңылануулар менен кабарчыбыз таанышып келди. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата Али Ана Рафаэл өкмөтүндө көчөлөр жарыктандырылды. Мындан сырткары балдар интернаты, мал союучу жай ачылды. Бул өнүгүүлөргө Ана Рафаэлдин тургундары абдан кубанып жатышат дейт. Мен айта кеткен нерсе 2019 жылы президентибиздин жарлыгы менен аялдарды өнүктүрүү, региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата Айланаров айлыктарды караштуу Жаңарган айылында өтө бир жакшы иштер болду да. Ошонун катарында мына биздин айылда Жаңарган айылына караштуу Токтогул участкасында мына ошол өңөттөр турган алтын төр рестораны салынды. Анан бир ашкана салынды, алда ишке берилди Кудай калса. Анан сырткары Ас-Сафа коомунун негизинде салынган пахта участкасында мына ошол биздин Араван Акшир деген интернат, балдар интернаты бар. Бул интернатка жалпысынан мындай алганда 138 бала азыр ушул жерде окуп тарбия алып атат, только уул балдар гана. Алар основной ушу Ас-Сафа коому бар жогун каржылап, тамак ашыны, кийим кечесини, даже ушул ар бир кетирүүчү нерселер баардыгы өздөрү камсыз кылып атат да бул нерсени. Ошону сыңгары эле мугалимдери дагы айлыктарын пул азыр өзү каржылап атат. Анан быйылкы жылы 2020-жылга мына биздин 2019 жылы Кудай калса ушул Жаңарган айылы толук жарыктандыруу менен бүттү Кудай калса. Жарыктандыруу ар бир чоң жолубуз дагы, ички көчөлөрүбүз дагы жарыктандырып бүтүрүлдү Кудай калса. Азыр элдин маанайы жакшы өтө. Андан сырткары мына 2020-жылга жакшы дагы бир иш долбоорлорубуз бар. Айлөкөт эсебинен ушул Жаңарган айылына караштуу 4 километр ички жолдорубузду асфальт бетон кылабыз Кудай калса. Андан сырткары Ас-Сафа коомунун кайрымдуулук коому аркылуу дагы ушул Жаңарган айылына 250 орунду швейный фабрика салынып атат Кудай калса. Бул да өтө чоң долбоор, анан чоң иш орундары болуп атат иншалла Кудай калса. Ас-Сафа коому тарабынан курулган балдар интернатында азыркы учурда 138 уул балдар тарбия алып жатат. Азыркы замандын талабына ылайык бардык шарты менен заманбап мал союучу жай ачылып, учурда толук иштеп жатат. Ош жергесине барган сапарыбызда Араван районунун аймактык ооруканасынын жетишкендиктерине да күбө болдук. Бул ооруканада дагы бейтаптар үчүн шарттар түзүлүп жана Ас-Сафада кайрымдуулук фондунун жардамы менен жаңы төрөт үйү салып жатышыптыр. Бул салынып жаткан корпустун бардык медициналык шаймандары менен аталган кайрымдуулук фонду камсыз кыларын билдиришти. Лестницалар жаңыланды и санузелдер жаңыланды, туалет, полностью санитар түчөлөр жаңыланды. Хирургия бөлүмү 52 койкага камсыздандырылган. Бул жерде 14 хирург иштейт. Хирургия бөлүмүндө жалпы чоңдор хирургиясы, балдар хирургиясы жана кулак мурун тамак оорулары боюнча и көз оорулары боюнча бейтаптар жаткырылган. Азыркы бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңиздер, жакшы ошо 3 жылдан бери региондорду өнүктүрүү, анан өткөн жылы региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп айтылганына караганда, биздин ушу бөлүмүбүздө жалпы аймактык ооруканада электронный здравоохранение, саламат сактоо, электрондук саламат сактоосу киргизилген. Onun şu beytaптар баяндары, история болезинде бардык электрондук түрдө өткөн. Анын общий жалпы базабыз бар. Базага ушу жаткырылган больной кандай лечение болуп атат, кандай обследование болуп атат, исход лечения, результат лечения полный ушу базага киргизилип турат. И базадан дальше министерстводагы көрүп турса болот. Хирургия бөлүмүнөн жана сынып жаракат бөлүмүнөн ортосунда мына жер ачык жер эле. Зал ожидания жок эле. Өткөн жылы тендер аркылуу баягы өткөрүп, световар түзүлүп, тендерден өткөн
фирмалар мындай кылып залаждание жасап берген. Кышкы мезгилинде, суук мезгилинде. Адамдар сыртта суукта бүтүп отурбай, анан больнойлорду келген туугандары келгендерде бирдейликтен азыр ысык жерде сүйлөшүп болот. Каралбаган эле, мына ачык эле беседка бар экен. Ачык жерде. Азыр өткөн жылы тоже тендер аркылуу жасаганбыз. Өзүңөр көрүп турасыңар. Чоңдорду жандандыруу бөлүмүнө келген бейтаптын туугандары, көрүүчүлөр, бара алуучулар келген. Анан операция жасалып аткан мезгилде бейтаптын туугандары да жакындары бул жерде күтүп, операцияны бүтүшүнү күтүп турушат. Абалындагы бейтаптын алганын сурап, бул жерде суук мезгилде, кышкы мезгилде бул жерде карап отурган жай бөлүнгөн. Ички оорулар бөлүмүнүн анан тиги жактан балдарды жандандыруу бөлүмүнүн экого мындай залаждание жасалган 2018-жылы. 2018-жылы ички оорулар бөлүмү жалпы капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Айнектер, полный пластиковый айнектер, эски айнектерден алып салып, алмаштырылган. Жасалган азыр ишин көрөбүз. Старший медсестраны кабинети bizde ички оорулар бөлүмүнө 52, o'zi 55 koyka oruxon отделениямыз 55 koyka. Bugun oorlarimiz 52. Aslında bizde возрастной жашы чоң болгон oorlarimiz var. Көрсеңиz болот. Отделениямыз, палатамыз. Buyoqqa kirsak ham bo'ladi ekanimiz. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ovam olisdan kelgan kichik alaydan mana 3-kun yaxshi. Bu ovam ham bizda jatib turadi, anchadan beri lecheniyalar, davleniyasi bor, yuragi bezovta qiladi. Hozir qandaysizlar? Ancha yaxshi. Birinchi kelgan o'rinlarimiz бұл жаққа қайрылады. Бұл жерде 4 көкауыз бар. Кешіктіргіз ойын болып қойды. Отделение экстренной медицинской помощи, приемный кабинет, 4 көкауыз бар. Күндізі терапевт врач и педиатр врачыбыз емгектелер. Қазір ішіне көрөбүз дагы 6 приемный кабинеттер бар, амбулаторный приемный кабинеттер бар. Ал жерде УЗИ тартат, рентген кабинет, эндоскопический кабинет, травмпункт бар, жана көз ооруларынын лор ооруларынын кабинеттери бар. Келген биринчи биздин кайрылган бейтаптар ушул жерге келип состояниясы көрүлөт. Эгерде жаткырылатылган болсо, сортировка ушул жерден бейтап баян ачылат и электронный базага автоматически киргизилет. Айнада ушул жерден болбосо мына бизде бир күндүк отделение однодневный отделение однодневка деп коет, бир күндүк чоңдордук бар и отделение краткосрочного пребывания детский 14 жашка чейин келип ушул жерге келип жаткырылат, анан сортировка болот. Баягы жаңы буйрук чыккан, ошо буйруктун негизинде биз 24 саат балдарды кармап турабыз, 24 саат ичинде улучшение болсо үйүнө жиберебиз, жеңилирээк диагнозда жаткырылса. Эгер оорук болсо, уже само собой отделенияга сортировка болуп жаткырылат. Биздин жаңы алынган УЗИ аппаратыбыз 2 миллион 900 миңге алганбыз өткөн жылы. Азыр өзүңүздөр көргөндөй азыр аймакта ооруканабызды көрүп чыктык, барлык бөлүмдөрдө келип ооруканабызда 11 бөлүм бар. Жалпы дарылар турган 11 бөлүмдү ичинде көрдүңүздөр. 2019-жылы урматтуу президентибиз тарабынан, Сооронбай Шарипович тарабынан жарыяланган региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү саңареттештирүү жылы деп айтылганын карата биз 2019-жылы өзү негизи бизде 18-жылы эле саламат сактоо электрондук саламат сактоосу киргизилген бизге. 2018-жылдын акырын ноябрь айында, 2019-жылда жакшыртылды, кошумчаланды, кошумча компьютерлер алдык, принтерлер алдык.
ноутбуктар. Ар бир бөлүм азыр өзүнчө бир электрондук саламаттык сактоосу бар. Ар бир бөлүмдө өзүнүкү бар, өзүнүн базага жалпы бирок бөлүмдөр баардыгы жалпы бизге базага киргизилген. Бейтак баяндарыбыз мурда биз кагазга баягы история болезни жазчубуз, азыр только через компьютер болуп калды, компьютеризация болуп калды. Биздин аймакта ооруканада баардык структуралар компьютер, электрондук здравоохранениеге өттү. Азыр бүгүнкү күндө да кичине быйылкы жылга 2020 жылга пландарыбыз бар. Кошумча компьютер, 22 компьютер, 16 принтер, анан баягы телемедицина киргизгенбиз. Аймакта ооруканага ошо телемедицинага дагы бир чоң жидкокристаллический телевизор алайын деген пландарыбыз бар. Бул биздин 2020 жылдын жалпы аймакта оорукананын планына киргизилген. Бул фондсун макулдашып акча көп берсе анан ошого республиканский бюджет тарабынан алайын деген ойлорубуз бар. Ошол өзүңүздөр көргөндөй эле жалпы бар жок эле электрондук здравоохранениеге кирди, бүгүнкү күндө иштеп жатат. Дарыгерлерибизге, медайымдарыбызга оңой болуп калды. Электрондук здравоохранение менен иш алып баруу өтө оңой болуп калды, анан тез болуп калды. Жазуу көп жазчубуз, азыр через компьютер бар жогубуз даяр. Киргизип элеп базага киргизип коебуз, данныйларды киргизип коебуз. Мына жерде директор тарабынан, өзүнүн директор кабинетинде база бар, өзү келип күнүгө анализдеп, баягы мониторинг кылып, өзү анализ жасап турат директор, көрүп кандай жумуштар болуп атат, кандай жумуштар аткарылып атат, канча байынан жаткырылды, канча байынан бир күндө чыгып атат, өзү көрүп анализдеп турат директор. Анан өзүңүздөр да көргөндөй эле жалпы материал технический базаны жакшыртуу максатында оборудование, жабдыктар, заманбап жабдыктар алып атабыз. Жыл сайын ушу элге азыр Арван районунда 130 000 калк бүгүнкү күндө жашайт. Жылдан жылга көрүп атасыңар, калк саны көбөйүп атат. Өз жамышып аткан баягы төрөт үйүнү көрдүңүздөр, 40 койкага камсыздалган. Бул дагы сырттан келтирилген, тартып келген инвестиция. Кувейттик фонд, Ассафа Кувейттик фонд тарабынан курулуп жатат. Бүгүнкү күндө уже курулуп 70-80% бүтүп калды. Буйруса мына 2020 жылдын 2-чи кварталына бүтүрүп ачуу аземдери буйруса өтөт. Анан бул жерде бул төрөт бөлүмүнө бардык ичинде керектелүүчү бүгүнкү заманбап жабдуулары менен, койка кроваттары менен бардык кандай керектелүүчү баягы жабдуулар керек болсо ошо менен камсыздап беребиз деп бүгүнкү күндө куруп атат. Ушул чоң 2 этаждуу имаратта ошо биздин баягы төрөт бөлүмүнүн ушул жака көчүрсөк, анан көрүп атасыңар башка отделениялардагы расформировка болуп, жылдан жылга калктын саны көбөйүп атат, больнойлор дагы көбөйүп атат. Бир мезгилдерде көбөйүп кетип, койкалар жетпей калышы. Ушул биздин төрөт бөлүм бүтүп калса, Кудай буйруса, андагы койкаларыбыз дагы көбөйүп калат. Ооруканыбыздагы койкалар. Башка жабдуулар боюнча өзүңөр көрдүңөр, УЗИ кабинетине жаңы баягы 4D УЗИсин алып келдик. Заманбапта 2 миллион 900 000 тендер аркылуу алынды, коюлду. Андан сырткары 2 монитор алганбыз, 2 ИВЛ аппарат алганбыз, жаңы ИВЛ аппарат. Чоңдорду жандандыруу бөлүмүнө берилген ИВЛ аппараттар, 2 монитордор, 2G монитордор кирген, ал бирөөсү балдарды жандандыруу бөлүмүнө, бирөө чоңдорду жандандыруу бөлүмүнө берилген. Бүгүнкү күндө аймактык ооруканабызда 600дөн ашуу кызматкерлер эмгектенет. Аймактык оорукананын 2 филиалы бар. 2 филиалы, бирөө 17 чакырым узакта жайгашкан Тепе-Курган айыл өкмөтүндө. Ал жерде филиалыбыз 35 койкага, 30 койкага камсыздалган. Ал жерде ички оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү жана хирургия бөлүмү бүгүнкү күндө иштеп жатат. Анан дагы бир филиалыбыз 60 км бизден алыс жайгашкан Төмөй
айылында жайгашкан бир филиалыбыз. Ал жерде 15 көпкө рассчитан камсыздалган бир төрөт көпкасы бар, отдельно бир көпкө бар, балдар бөлүмү бар и ички оорулар бөлүмү бар. Өзүңөр көргөндөй биздин бул өткөн жылы санэпидемиологиялык жылына карата биз аймактык ооруканага телемедицинаны киргизгенбиз. Телемедицина бул максаты телемедицинаны биз сырттан тектичный уровеньден, областной уровеньден специалист чакырган мезгилде биз через баягы телемедицина аркылуу прямой онлайн связьга чыксак болот. Булга убакыт үнөмдөлөт, анан кийин баягы больнойду ошол жерде через телемедицина сразу байланыштырабыз. Телемедицинага бизге өткөн жылы 2 камера алынып, бир ноутбук, анан бир чоң узка телевизор алынган. Телемедицинага ошол максаты ушу биз кыска убакыттын ичинде больнойду бизден өйдөнкү областной уровеньдеги специалисттер менен консультация алуу, дагы анан ошол ооруну ошол консультациядан кийин же областной уровеньге жөнөтүү, же ошол жерде дарылоо. Консультация мезгилинде специалисттер өзүнүн консультациясын берип, анан корректировка назначениясында корректировка кошумча дары-дармектерди жасап, ошол консультациянын негизинде дарыланып, больнойлор жакшы болуп кеткенде ошол кошумча бул кыска убакыт ичинде консультация алуу максаты телемедицина.